Дүйнөдө бак деген толуп жатат. Бирок бул кош теректин өзгөчө бир укмуштуу касиети. Алар бөтөнчө берүүндүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Күнү түнү тынбай, качан болбосун жалбырактар дирилдеп, чайкалып, чоклары айкалыша ар кандай үнгө салып шуулдайт турат. Кийин эс тартып чоңойгондо мен бул теректин сырын түшүндүм. Бийикте туштар аба ачык дөбөдө тургандыктан булар дайым шамалдын оогуна туура келип, абанын ар бир кыймылына жооп кайтарып, жана алар тынымсыз шуулдап, бөтөнчө үндө болгону да ушулардын себеби да ушул турат. Ошол кездеги соңуркаганымда азыр да тарабай турат. Мен үчүн ушул теректер ушул күнгө чейин кандайдыр бир тегин элестей сырдуу, ыйык сезилет. Мына ушул теректер турган жерде айылдагылар эмне үчүндүр Дүйшөндүн мектеби деп коёр эле. Чоңдорду туура биз дагы жүрүп кеттик, Дүйшөндүн мектеби, терекке чыгып келебиз деп турганбыз. Бул иш 1924-жылы болгон. Ооба, мен жакшы билем. Дал ушул жылы азыркы биздин айылыбыз турган жерде 10-15 түтүндөн жатакчылар болор эле. Анда мен 14-төгү жетим кыз, аталаш тууганымдын колунда жүргөм. Ошол жылы күздө биздин айылга мен башта көрбөгөн аскер шинель кийген жоочун жигит келди. Тоо боорунда кичинекей кыргыз айылында бул өтө чоң окуя болду. Дүйшөн агай келип, айылдагы балдарды окута баштады. Дүйшөн агайды мен алгач көрдүм. Тезектен келе атасыңарбы? Мектеп бүтөйүн деп калды десем жаңылышпайм. Ичине саман төшөп окусак эле жылуу. Мектеп башталса келесиңерби? Макул аке, жеңем жиберсе эле барам. Мейли келе анда. Күн киргиче дагы отунга барып келе коеюн. Кыздар, тезегибизди тандын түбүнө төгүп кетели. Үйгө эмне, кургол барабызбы? Акылдуусун, кеч кирип баратат, апам урушат үйдө. Мен ошондо эмне үчүн анткенимди ушул күнгө чейин жакшы түшүнбөйм. Кыздар менин сөзүмө көнбөй койгонуна намыстандымбы? Же болбосо тырмактайымдан шоорум кайнап, кайгы сүлкү жеп, көзүм каткандыктан мени башка көрбөгөн, билбеген адам жүрөгүмү жылыта эркелетип, сен эстүү кыз экенсиң деп эки кооз сөз айтканыбы? 2 күндөн кийин эртең менен айыл арасында иттер үрүп, кишилердин үндөрү угулуп турду. Көрсө Дүйшөн айылды үймөй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жаткан экен. О, жеңе, ишиңерге ийгилик. Келгиле. Мектепке бара жатабыз. Кызыңыздын жашы нечеде? Onun жашпашын сурап, эмне кыласың? Буга окшогон томояктуу жетимдер эмес, нанды нерелеп жүргөн. Ата-энелер балдар деле окуй жүрбөйбү? Бул эмне дегениңиз? Жетим деген ушунун эле башына жазыптырбы? Таконуң менен ишим жок. Катын кородон бери качан чыгып, кожо болуп калгансың, бар тур ишиң кыл. Дастамектин баласы чатак батагын кой, кызы окутасыңбы, чокутасыңбы, мага алып кет. Эптеп мен дагы биринчи жолу мектепке бардым. Азыр ойлосом колумда кармаган алифбеси жок. Бул чала сабак 2 сөздү эптеп кошуп окуп, анда окуунун тартиби, жол жобосу жөнүндө эч кандай кабарым да болгон эмес. Окутат деген ушул деп билгениндей, өзүнүн оюна туура келгениндей окута берген. Бирок Дүйшөн агайдын ак пейилдиги, кылган аракети талаага кеткен жок. Эл байып, турмуш оңолгондо биздин мектепте столдо коюлган